Өмүрзак Азимкулов Ош шаарынын тургуну силерге каршы суроо жөнөтөт. Суроосунун багеси 1700 сом. Улаттуу билермандар. Мен азыр силерге мындай көз жөнүндө мындай жаңылык болбосо дагы суроо берилип жаткандан бери коеюн. Монитордо көз турат. Эмне үчүн бизге де ыйлай болсо кубанабыз, бирок ушул учурларда көз жаш чыгат. Эмне үчүн көз жаш шор, туздуу болот? Урматтуу билермандар, минута кетти. Бардык чыналар кошулуп чыгат да зыян нерселер турабы? Как крокодил да зыян нерсеси менен чыгарат го жашты. Эми ыйлаганда сөзсүз жеңилдеп атпайбы? Дагын ошо бардык нерседе ыйлаганда шор чыгат дагын. Бирок ыйга көбүрөөк басым жасап атат да. Жок, жанагындай деле көз жаш менен немен бирок эмне токтолобуз? Жок, бирок айтыла турган нерсе көзүңө туздуу суу кирип кетсе ачыштырат да. Жок, бирок жанагындай деле маалымат бар го. Кайгырып ыйлаган шорду анан кубанычтан чыккан мындай шор жок болот дегендей деле бар да. Кандай ички жанагындабы? Ички бүт кайгыны алып чыгыштабы кандай? Эмоциялар биологиялык же кандай? Биологиялык чыгыштабы же башка? Эгер кайгырып ыйласа туздуу болот. Эмоцияларга байланыштуу ошондо. Эмоцияларга байланыштуу. Эмоцияга. Дагын. Ош туздуу сууну көзүңө биология. Жөнөкөй же зыян нерселерди алып чыгыш максатында. Ошол нерседен эле ошентип себеби зыян нерселер жеңилдеп атпайбы? Ошол нерсени жооп берели, кайсыны токтойбуз? Ыйлаганда бирок жеңилдеп Самбек. да. Көз жаш көзгө бир нерсе киргенде деле чыгат. Ким жооп берет? Ошону микробду өлтүрүш керек да. Урматтуу алып баруучу 30 секунд убакыт алабыз. 30 секундда убакыт команда сурап атат. Кеп 30 секунд. Көзгө киргенде Сиздин өз коргонуу функциясы коргойт да. ошого таасир этип ошон үчүн шор чыгабы? Жок, неге калганда Эмне үчүн шор? турат, бул көз ирмелеген сайын ошол Эгжан, команда. ыйлаганда чыгып атпайбы? Шор болот. Бул эмне үчүн шор деген? Вирусту да өлтүрөт да көз жаш. Дагы физиологиялык киргенде мисалы көз жаш чыгат. Ыйлаганда кандайдыр бир ушул жерде жанап алып туруп ошодон чыгып атат да. Эмне үчүн? Неге шор, неге туздуу? ошол эмне ошол? организм бөлүп чыгат. Эми жаратылыш Сагынбек. Адамдын организминде Кайгырып суу бардыгы. Ким жооп берет? Кайгынын жанасы да. анда суу чыкчу. Сагынбек. урматтуу алып баруучу, чындыгында өзгөчө суроо экен, ошого аракет кылып, өзүнүн жооп берүүнү аракет кылайын. Урматтуу алып баруучу, сөз кезекте ыйлаганда адамзатта биологиялык, же болбосо адамзат билесиздер, биологиялык, физиологиялык, психологиялык, социалдык жан, ошон катарында биологиялык, физиологиялык процесстер болушу мүмкүн. Сөзсүз адамзаттын өзүндө сөз кезекте бүтүндөй эле шордуу нерсе же туздуу бар деп элестете албайбыз, бирок чындыгында ал көбүрөөк ый менен чыгат. Ый ички биологиялык процесс же сырткы көрүнүшкө максатта чыккандан кийин сөзсүз эми ал бир таасир болот, жеңилдеш максат. Андан кийин биз тери аркылуу биздин терибиз дагы көбүрөөк сырткы биле көбүрөөк шордуу болот. Же болбосо көбүрөөк туз курамында көбүрөөк болот. Биз ошо эрибизге келгенге чейин ошол бааргы азаттуу нерселер же ошо ый дагы аралашып, ушу туз менен кошо бизге ошол көбүрөөк туздуу шордуу болуп элестетилет. Көбүрөөк. Ошондо сиздин жообуңуз? Эми баардык кайгыны чыгарган үчүн. Бардык кайгыны чыгарган үчүн көз жаш туздуу болот деген. Эми көбүрөөк адам кайгыны ошо жеңилдей түшөт го. Мен эми мындай айтканда чындыгында түшүнүктүү. Ошол ыйлаганда ошол процесстер таасир этет да. Жооп кабыл алынат. Кубангандан кээде көп күлгөндөн да көз жашып кетет, урматтуу билермандар. Ошо тери. Ар дайым мындай кайгы учурунда эмес, сүйүнгөндө деле. Ошо тери аркылуу дагы шор болуп кетиши мүмкүн. Көздүн өзүндөгү мындай бир нымдуулук, көздүн өзүндөгү өзү шордуу болот. Көз жаш чыкпаса деле. Бирок көз жаш көбүрөөк чыккан үчүн биз шордуу экен деп билебиз да. Бул мен туура жоопту айтам. Бул жараткан жаратуучунун биз үчүн көргөн аябай чоң камкордугу, урматтуу билермандар, көз жаштын туздуу болуп калышы. Мына биз кыш мезгилинде жашап атабыз. Азыр эле 60-70 градустук сууктар жөнүндө сөз болду. Эгерде
көз жашыбызда курамында туз болбосо, урматтуу билермандар, -5 градустук суук деле биздин көзүбүз тоңуп калмак экен, айнек сыяктуу болуп, сынып түшүп калмак экен көздөр. Ошон үчүн дагы биз көзүбүз ушундай туздуу болуп, ыйлаган сайын эч нерсе болбойт экен көздөр. Суукта мынакей -18 градус, 20 градус суукта да жүрөбүз. Эгерде курамында туз болбосо, көзүбүз тоңуп калат, урматтуу билермандар. Сынып калат, сынып түшүп калат көздөр. Бул жаратуучунун адамдарга көргөн камкордугу. Беш эки эсеп.